Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кайрадан көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе, алипе сабагыбызды баштайлы. Сабагыбыз көңүлдүү өтсүн. Балдар, бул эмне? Туура, бул уй. Уй бизге эмне берет? Ооба, уй бизге сүт берет. Ойлонобуз, сүттөн эмне жасалат? Туура, сүттөн айран, каймак, быштак жасалат. Уй эмне кылат? Ооба, уй мөөрөйт. Барыбыз чогуу кайталайбыз. Уй мөөрөйт. Кана, барыбыз мөө деп көрөлчү. Жакшы. Кайсы тыбышты биринчи уктуңар? Ооба, биринчи м тыбышын уктуңар. Анда бүгүнкү биздин тема м тыбышы жана м тамгасы. Бүгүн сабакта м тыбышынын тамга менен белгиленишин жана жумшак үнсүз экенин билесиңер. М тыбышы сөздүн каеринде айтылганын аныктап, сөздү муунга бөлүп, сүйлөм түзөсүңөр жана окуйсуңар. Балдар, мына ушул билимдердин эмне үчүн керектиги жөнүндө сабактын аягында ой бөлүшөбүз. Келгиле, м тыбышын туура угуп, 3 жолу кайталап айталы. М. 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 Жакшы. Демек, тыбышты биз оозубуз менен айтып, кулагыбыз менен уктук. Ал эми тамганы көрөбүз, жазабыз, окуйбуз. Эми м тыбышын тамга менен белгилеп көрөлү. Бул м тамгасы. Алфавитте ар бир тамганын өзүнө тиешелүү аталышы болот. Бул м тамгасынын басма түрү. Ал эми бул жазма түрү. Балдар, тыбыш тамга менен белгиленет. Кайталайбыз. Тыбыш тамга менен белгиленет. Келгиле, м тыбышын 3 жолу кайталап айтып көрөлү. М. 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 Азаматсыңар. Балдар, м тыбышын айтып жатканда, астыңкы эрин, үстүңкү эрин тийишкенде, иштен чыккан үн тоскоолдукка учурап, жумшак айтылды. Демек, м тыбышы жумшак үнсүз. Азыр сөздөрдү туура угуп, 2 жолу кайталап айталы. Жумшак үнсүз. Жумшак үнсүз. Жакшы. Бул м тыбышынын баш тамгасы жана кичине тамгасы. Эми балдар, мык деген сөзгө талдоо жүргүзүп көрөлү. Өткөн сабакта талдоо бул сөздө канча тыбыш, канча тамга, канча муун бар экенин аныктаарын билгенбиз. Мисалы, мык деген сөздө 3 тыбыш бар. Кайсы тыбыштар бар экенин чогуу айткылачы. М, ы, к. Демек, 3 тыбыш, 3 тамга бар экен. Муунга бөлүнбөйт.
м тыбышы сөздүн башында кездешти. Мына биз сөзгө талдоо жүргүздүк. Кийинки сөздөргө чогуу талдоо жүргүзүп көрөлүчү. Бул эмне? Туура, бул мышык. Эми мышык деген сөздү эки жолу кайталайлы. Мышык. Мышык. Балдар, кайсы тыбыштарды уктуңар? Туура, м, ы, ш, ы, к. Демек, бул сөздө 5 тыбыш, 5 тамга бар экен. Муунга бөлүп көрөлүчү. М, шык. 2 муунга бөлүндү. Биринчи мууну м, экинчи мууну шык. Балдар, байкадыңарбы? Муундардан сөз түзүлөт экен. М тыбышы сөздүн башында кездешти. Азаматсыңар. Бул эмне? Бул маймыл. Баарыбыз чогуу кайталайбыз. Маймыл. Маймыл. Балдар, канча тыбыш уктуңар? Тыбыштарды атап көргүлөчү. Туура, м, а, й, м, ы, л. Демек, бул сөздө 6 тыбыш, 6 тамга бар экен. Эми муунга бөлүп көрөлү. Маймыл. 2 муунга бөлүндү. Биринчи мууну май, экинчи мууну мыл. М тыбышы сөздүн башында да, ортосунда да кездешти. Азаматсыңар. Бул эмне? Туура, бул шым. Кайталайбыз. Шым. Шым. Балдар, канча тыбыш уктуңар? Тыбыштарды атап көргүлөчү. Туура, ш, ы, м. Демек, бул сөздө 3 тыбыш, 3 тамга бар экен. Эми муунга бөлүп көрөлү. Шым. Муунга бөлүнгөн жок. М тыбышы сөздүн аягында кездешти. Балдар, байкадыңарбы? Сөздөр 1, 2, 3, 4 муунду болот экен. Азаматсыңар. Демек, балдар, м тыбышы сөздүн башында, ортосунда, аягында кездешерин билдиңер. Келгиле, азыр ушул сөздөрдү катыштырып, сүйлөм түзүп көрөлү. Бул сүйлөмдүн белгиси. Сүйлөм 2 сөздөн түзүлдү. Биринчи сөз мышык. Эми экинчи сөздү толуктайлы. Туура, мышык мыйоолоду. Баарыбыз кайталап айталык. Мышык мыйоолоду. Кийинки сүйлөмгө көңүл буралы. Бул сүйлөм канча сөздөн турат? Ооба, 3 сөздөн турат. Биринчи сөз маймыл, калган сөздөрдү толуктап, сүйлөм түзөлү. Кана, ким түздү? Азаматсыңар. Маймыл банан жеди. Эми
Üçüncü süйлөмдү карайлы. Бул süйлөм да 3 сөздөн түзүлдү. Келгиле, чогуу süйлөм түзөлү. Мен шым кийдим. Азаматсыңар. Демек, балдар, süйлөм сөздөн түзүлдү. Барыбыз чогуу эки жолу кайталайлы. Süйлөм сөздөн түзүлдү. Süйлөm сөздөн түзүлдү. Жакшы. Азыр, балдар, чогуу биргелешип муундарды үн чыгарып окуйлу. Ма, мо, ме, ла, ло, ле, ка, ко, ке. Эми сөздөрдү окуп көрөлүчү. Мал, мол, мала, алма. Азаматсыңар. Дагы бир жолу окуп көрөлү. Мал, мол, мала, алма. Кийинки сөздөрдү окуйлу. Макал, калама, мамалак. Жакшы. Дагы бир жолу окуйлу. Макал, калама, мамалак. Азаматсыңар. Кийинки тапшырмада süйлөмдөрдү окуйлу. Марал, алма, ал. Жакшы. Дагы бир жолу окуйлу. Марал, алма, ал. Мамалак, аюнун баласы. Жакшы. Дагы бир жолу окуйлу. Мамалак, аюнун баласы. Келгиле, азыр оюн ойнойбуз. Оюнубуз 5-си ашык деп аталат. Кана, сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар? Ооба, бул музоо. Эми тыбыштарды туура такайтып, барыбыз чогуу кайталайбыз. Музоо, музоо. Мамалак, мамалак. Жөжө, жөжө. Мөндөлөй, мөндөлөй. Мый, мый. Азаматсыңар. Эми сүрөткө көңүл бөлүп карагыла. Бул жерде эмне ашык деп ойлойсуңар? Туура, жөжө ашык. Эмне үчүн жөжө ашык болуп калды? Ойлонобуз. Ооба, себеби жөжө ж тыбышы менен башталды. Ал эми музоо, мамалак, мөндөлөй, мый булар м тыбышы менен башталып айтылды. Балдар, силер билесиңерби? Булар эмненин балдары? Келгиле, чогуу айтабыз. Уйдун баласы музоо. Аюнун баласы мамалак.
Тооктун баласы жөжө. Чычкандын баласы мөндөлөй. Мышыктын баласы мый. Дагы бир жолу кайталап айталы. Уйдун баласы музо. Аюнун баласы мамалак. Тооктун баласы жөжө. Чычкандын баласы мөндөлөй. Мышыктын баласы мый. Балдар, жөжө деген сөздү муунга бөлүп көргүлөчү. Жө. Эки муунга бөлүндү. Биринчи муунду атагылачы. Жө. Экинчи мууну жө. Абдан жакшы. Эми кийинки сүрөткө көңүл буралы. Чогуу атын атайлы. Бул эмне? Туура. Бул жүзүм. Бул алма. Бул алмурут. Бул өрүк. Бул курма. Эми сүрөткө көңүл бөлүп карагыла. Бул жерде эмне ашык? Ооба, өрүк ашык. Эмне үчүн өрүк ашык болуп калды? Ойлонобуз. Ооба, себеби өрүк деген сөздө м тыбышы кездешкен жок. Ал эми жүзүм, алма, алмурут, курма деген сөздөрдүн ортосунда м тыбышы кездешти. Балдар, буларды жалпысынан мөмө жемиштер деп атайбыз. Чогуу кайталап айтабыз. Мөмө жемиштер. Балдар, курма деген сөздө канча тыбыш, канча тамга бар? Туура, 5 тыбыш, 5 тамга бар. Азаматсыңар. М тамгасын жазуудагы элементке көңүл бургула. Жазып жатканда жумушчу сапты колдонобуз. Үстүңкү сызык менен астыңкы сызыкты пайдаланабыз. Алардан ашып кетпейбиз. Калем сапты оң колго кармайбыз. Анда абада жазып баштайлы. Калем сапты үзбөй жазабыз. Дагы бир жолу кайталап көрөлү. Балдар, эми сабагыбызды жыйынтыктап, эсибизге сактайлы. Бүгүн силер менен м тыбышы жана м тамгасы менен тааныштыңар. М тыбышы жумшак үнсүз экенин билдиңер. М тыбышы сөздүн башында, ортосунда, аягында кездешерин аныктадыңар. М тыбышы катышкан сөздөрдү туура атап, муунга бөлүп жана сүйлөм түздүңөр. Муун сөздөрдү окуп, ой жүгүртүүгө карата тапшырманы аткардыңар. Бул билимдер силерге керек. Себеби туура, так сүйлөгөнгө, китепти шар окуганыңарга абдан маанилүү. Балдар, мен силерге ишенем. Айтылган нерселерди угуп, жетише алдыңар деп. Мүмкүн, силер түшүнбөй калган учур болсо, ата-энеңерди жардам сурап, билип алсаңар болот. Ушуну менен биздин сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бөлүп отурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болгула.